Ысык-көлдө мыйзамсыз балык уулагандар кармалды. Ысык-көл облустук жаратылыш ресурстарын пайдалануу жана өзгөчө корголуучу аймактар, мамлекеттик экологиялык техникалык көзөмөлдөө инспекциясы жана Ысык-көл облустук мергенчилер балыкчылар коому менен биргеликте Ысык-көл облусунун аймагында жаратылыш ресурстарын пайдаланууда мыйзам бузуучулук фактыларын ачыктоо боюнча браконьерлик рейд өткөрүштү. Биргелешкен топ тарабынан браконьерлер менен күрөшүү максатында Түп районунда жүргүзүлгөн рейдте балык уулап жүргөн 2 браконьер кармалып, кайыктары алынды. 3, 6, 9, 10. Ya 9. Биз көрүп турган бул балыктар судак, лещ, карась балыктары. Өкмөттүн токтомуна ылайык мыйзамсыз кармалган балыктардын айып акы суммасы 17.170 сомду түздү. Рейд учурунда көлгө мыйзамсыз тор жайгандар Түп районунун Күрмөнтү айылынын 2 тургуну болуп чыкты. Аларга мыйзамсыз балык уулагандыгы үчүн жеринде протоколдор түзүлүп, кайык жана торлору алынды. Учурда бардык тийиштүү материалдары чогултулуп, мыйзам чегинде чара көрүү максатында материалдардын бардыгы Түп райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Балык оолоого каршы иш чара жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө мергенчилер жана балыкчылардын коому департамент охотунун госэкотехинспекциянын менен биргеликте иш алып баратабыз. Ошол иш чаранын негизинде Күрмөнтү айылынын көлүнүн жээгинде 39-40 участоктун жээгинде 2 жаран кармалды. Жылдан жылга көлдө мыйзамсыз балык уулагандар көбөйүүдө. Канчалык текшерүү иштери, рейдтер өткөрүлбөсүн мыйзам бузуулардын аягы суюлбай келет. 2019 жылда күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык мыйзамсыз аңчылык кылып балык уулагандар үчүн мыйзам чегинде иш алып баруулар күч алды. Мыйзам чегинде жаңы кодекс негизинде иштер алып барылып жатат. Мындан ары дагы көл аймагында мыйзамсыз аң аулоо, мыйзамсыз балык аулоо боюнча рейдтер күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлө берет. Мамлекеттик экотехинспекцияга, департаментке балдарына терең ыраазычылык, оперативдик маалыматтардын негизинде бүгүн ушундай иштер болду. Уважаемые жители Искульской области, я хотел обратиться к вам. Урматтуу Ысык-көл облусунун тургундары, мен силерге мыйзамсыз балык улоо боюнча кайрылуу жасап жатам. Биздин облус аймагында балык улоого түнү менен чыгып кетип, сууга чөгүп же дайынсыз болгон браконьерлердин окуясы көп катталып жатат. Акыркы Кызыл Суда катталган окуядагы балыкчылар ушул убакка чейин табылбай келет. Мыйзам бузуулары боюнча жаңы кодекстерге ылайык мыйзамсыз балык улагандарга айып жогорулады. Браконьерлик менен алектенип жаткан жалпы тургундарды мыйзамсыз иштерди токтотууга чакырам. Эскерте кетсек, атайын адистер тарабынан коопсуздукту камсыз кылуу, мыйзамсыз браконьерликти жоюу максатында ар убак рейдтик иш-чаралар жана түшүндүрүү иштери өткөрүлүп турат. Бул өңдүү текшерүү иштери Ысык-көл облусунда тынымсыз күчөтүлгөн режимде мындан ары улантылмакчы.